Assalamu alaikum, ардактуу биринчи кечинин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге ат жабдыктары жөнүндө бир аз видео кылып чагылдырабыз. Ак Тилектин Күргө боюнан Ноокатты карай жөнөгөндө Курманжандатка мектебин баарыңыздар билесиздер. Курманжандатка мектебинен бир аз өткөндө жолчурактын эле капталында мындай ат жабдыктары, анан аскер кийимдери дагы бул жерде экинчи кабатта жайгашкан. Кудай буйруса, биздин биринчи кечиден так даана толук маалыматты ала аласыздар. Биринчи кечи менен бирге болуңуздар. Ардактуу биринчи кечинин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Сиздер менен мен Абдылдар Ысбаев. Бүгүн сиздерге аттын жалпы эле жабдыктары жөнүндө сөз кылабыз. Акция менен сатылып аткан бүгүн мындай жагымдуу ээрлер ошондой эле жабдыктар сатыкка чыгып атат. Бул жерде Бактаган бар. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Тамсыздарбы? Шүгүр, өзүңүз амансызбы? Рахмат, куш келипсиздер. Убакыт албайын, сиз бир кенен өзүңүз кайсыларга акция болуп атат, канча сом болуп атат, бардыгына бир түшүнүк кылсак. Достор, бизде жакын жерибиз Жапалак айылында, Абдыманап Мамырова 43/1 адрес. Негизи азыр кыска убакытка акция кылып койдук, бүт бар оптун басында кылып койдук. Келгениңиздерде, мисалы, мына ээлер убагында $100 сатылган болсо, азыркы убакта 6500 сом. Негизи эмблемасы бар $100 деген. Мыналар болсо 5000 сомго түшүп калды. Булар болсо 3,5 миңге түшүп калды. Мыналар болсо 3,5 миң, наркы чекедейлер 3 миң сом. Негизи эле ээлер 1000 сомдон баштап дал ошо 8 миңге чейин бар. Буларды каяктан өзүңүздөр менен чыккан? Булар бүт бары Кыргызстандын ичинде жасалган ээрлер. Анан сырттан башка мамлекеттен келген, мисалы мына күмүш комплекттер, же болбосо кокон ээлер бүт бары сырттан, Өзбекстандан келгени бар, Казакстандан келгени бар. Азыр Европадан келгендер бар, европейскилер азыр 3 күнүн ичинде келет. Алар көбүнчө спортивный болот. Мисалы, мыналар болсо 75 миң турган болсо, азыркы учурда 70 миң. Мыналар болсо, допустим, 45 миң турган болсо, азыркы учурда 37 миң. Бул комплект экен, а? Бул весь комплект, комплектин үзөңгүсү, камчысы да болот да каласа. Бардыгы. Эң сонун. Анан бул жака келгенде, бул жакта токум, токумдар местный производстводон чыгат. Жүгөндөрдүн бир 50дөн ашык түрлөрү бар. Жүгөндөр, мисалы, мыналар канчадан башталат? Ушулар 15 миң сом турат. 15 миң. Булар колдо жасалат, аябай катуу менет. Кыргызстандан мен билишим боюнча бир 2 адам жасайт. 2 адам. Именно ушул жүгөндө. Бул Кыргызстандан чыккан, а? Ооба. Негизи эле бул жерде бүт баары почти что Кыргызстандыкы. Мына күмүш жүгөндөр эле сырттан келбесе, Өзбекстан, Казакстандан келет. Калгандар көпчүлүгү өзү. Бул күмүштөр канча булар? Допустим, мына эң арзаны 2700 сом. 2700. Булар 2800 сом. Булар 4000 сом. Булар 5000 сом. Эң кымбат 6000 сом. Кымбат 6000, эң арзаны. Эң арзан 250 сом болот. Булар мына жүгөндөр болот. Ушул турушу 250 болот. Бул жана өспүрүмдөргө, тайларга, жайлоого иштете берет. Демек, ар бир кардарга акчасын ылайыкташтырып бере аласыз. Ылайыкташып бүт баарын таап бере беребиз. Негизи эле бир комплектти караңыздар. Бир комплект деген эми куюшкан, үзөңгү, токум, жүгөн, басмайлы болуп атып, минимальный 4 миңге бүтөт. Эң арзан деген. Эң арзан 4 миң. Кымбат уже дальше пулуна карап 100 миңге чейин эле топтоп бере беребиз. Эң сонун. Так, мыналар бир аз кымбатыраак окшойт, а? Булар именно ушул 10 миң сомдук. Себеби бунун озуругу эле 4 миң сомдук озурук да. Озуругу эле. Бул көмөлдүрүктөр негизи 500 сомдон баштап 1,5 миң сомго чейин бар. Именно ушул 600 сомдук. 600 сом. Бул 600 сомдук көмөлдүрүк. Куюшкандар болсо 200 сомдон баштап 1,5 сомго чейин бар. Маселен, мыналар 1,5 миң сомдук. Акция менен келгенде 1200 сом болот. Келе бересиздер. Бул жака өтүп келгенибизде ат такалаган инструменттин түрлөрү, озуруктар, озуруктун эле мисалы ушул именно озурук Россияныкы бар, маселен мыналар. Сары озуруктар Өзбекстан, мыналар Кытай, бул Европа, мына ысык көлдөн келген жана озурук деп аткан кымбат озурук ушул 4 миң сом. Бул 4 миң. Ооба. Эң арзаны канча болуп барат? Эң арзаны булар мыналар. 70 сом. 70 сом. Демек, 70тен баштап 5 миң чейин бар. Өтүктөр, советский өзгөчө өтүктөр экен, мына үстүндө турган. Ооба. Өтүктүн аябай көп түрү бар. Өтүк негизи 1000 сомдон баштап дальше 7000 сомго чейин бар. Анан жакында Абдурахман деген устаныкы келет, $150 болот. Мына ушул өтүктөр болот. Ушунун чоң размерлери жакында келет. Булардын эме айырмасы эмнеде? Эми булар негедир уста өзү ушундай мыкты усталардын бири да бул устачы. Бул устаныкы бир аз кымбатыраак жүрөт. Бул улакка чаба тургандай, бул кол жарылбашы. Анан маселен мына өтүктөр бар, советский яловый деген өтүктөр. Мына мен кийип турган өтүк да? Сиз кийип турганы нак советскийлер 6000 сомдон баштап 10 миң сомго чейин бар. Советский өтүктөрдүн. Бир аз түшүп берүү жолу? Сөзсүз түрдө, содалашуу Пайгамбар көрсөтүп кеткенде кандай сүннөт содалаш болсо сондай содалаша бересиздер. Эң сонун. Болорчу? Ошол эле сен. Булар 6000 сомдон негизи. Демек өтүктүн эле түрлөрү бар экен. Түрү көп негизи.
Анан бул жака келгенибизде негизи эле жабдыктын ушул аттын туягынан баштап жалын учуна чейин бар жок нерсеси бар. Бир эле түрүнө эмес, жок дегенде минимум 10дон түрү бар да. Сизде ушу Мисалы камчыны эле келсеңиздер, камчынын азыр 10дон ашык түрү бар. 200 сомдон баштап дальше 2,5 сомго чейин бар. Эң кымбаты кайсы? Эң арзаны кайсы? Негизи азыр эң кымбаты трос камчынын эң мыктысы мына болуп атат 3,5 миңден. 3,5 миң. Бул өзүбүздө өндүрүлгөн. Жок, бул Казакстан. Казакстанда. Анан ушул эле камчынын маселен мынандай түрү бар, 2000 сомдук түрү дагы бар. Эконун кылган ишинде, сапатында. Чоң разница бар. Окшош экен бирок, окшош, бирок мына учуна келип калганда кылган ишине чоң разница бар да. Анан бул жерде мисалы Таластын камчылары бар, эң мыкты камчылар Кыргызстандан кылган бири. Булар канча? Булар 1,5 миң сомдон. Булар 1,5 миң сом. Анан эң арзан камчылар эми 100 сомдон, 200 сомдон резинка камчылар бар. Эң сонун. Демек бул жерде дагы акчага карап калаган нерсени таба бересиз. Анан дальше эң главный бизде ветеринария менен витаминдер. Бул аттарга. Булар жок, бир эле ат эмес, мал, жылкы, кой, эчки баарына эле бар. Анан негизги основной азыр жакынкы ордо почти что Кыргызстанда бунчалык чоң выбор витамин түрлөрү жок. Себеби бул жерде Европадан келген бар, Россия бар, Казакстандын түрлөрү бар, Ирландияныкы бар. 5-6 мамлекеттин витамин түрлөрү бар. Демек альбендин түрү бар жок. Ивермектин түрү бар жок. Оксинин түрү, Ивермек, Витазол бар эле бар экен. Бар. Анан мыкты ветеринар бар бизде. Европада окуп келген, Россияда окуп келген, Ысык көлдө 1 жыл практикада жүргөн, Бишкекте 4 жыл окуган, образованный эң азыр Кыргызстандагы эң алдыңкы немелер ветеринардын бири иштейт бизде. Эгер кимдекин бири аты ооруп баягы болсо сиздерге кайрылса болот. Ооба. Маселен бизде азыр даны эме УЗИ бар, жылкыга малга иштетчү, рентген бар. Азыркы мына оштун тегерегинде андай нерсе көпчүлүк ичинде жок да. Биздин ветеринарда бар. Лечение маселе боюнча чалып менен байланыша бересиздер, ветеринар барып, операция керек болсо операция кылат, лечение болсо лечение кылат. Мына бул шап келер экен. ТВТлеринде мая көп турат. Мисалы ошол детский ТВТлер бар, буларды бүт баарын өзүбүз тигебиз көпчүлүгүн. Анан ооба, Өзбекстандан келгени бар, 500 сомдон 1000 сомго чейин. 500 сомдон 1000 сомго чейин. Эң сонун. Анан экинчи катта. Эми экинчи этажда жалаң военный кийимибиз бар. 10 күндүн ичинде азыр неме келип атат? Бул жерге сувенирный, колдонгону, негизи эле бычактын бир 100дөн ашык түрү келип атат. Учурда военный кийимдин жалаң зимний периодтугу калды азыркы учурда. Зимний. Эртең весенний периодду эми алып келебиз, 10 күн ичинде. Мына Кытай жабык болгон себептен буларды жакында алып келдиңизби? Биз жок, булар негизи бар эле. Бурун бар эле. Военный кийимдер бар эле. Рыбаловный эми келет. Фонариктин түрлөрү бар. Булар деле баягы үй тирилишине керектелүүчү бүт түрлөр экен, ооба. Эң сонун. Мына военныйлердин формалары. Мисал караңыз, мына ушул бурч, мына ал бурч. Бул Бишкек Башев. Бишкекте тигилген. Бишкектен тигилип 1,5 миңден баштап 2,5 чейин. 1,5 бул ооба. Мынадан бул жагы бүт бай Кытай производство. Эң арзаны 2 миң, кымбат 6,5 миң. Анан бул жак болсо Россия менен Бишкек производство булар зимнийдер 3,5 миң, 3 миң, 4 миң. Акция менен буларды эми өз басына бере беребиз. Демек ар биринен түшүп беребиз. Ооба, азыркы учурда мына сезону бүткөн товарларды өзүнүн басына бере беребиз келип, жакшы басында. Шумдар деле, допустим, тактический шумдар бар. Эң арзаны 800 сом, кымбаты 2000 сом. Мына. Ошентип кете берет. Ардактуу биринчи кейжинин көрүүчүлөрү, биз агабыздын телефон номерин калтырабыз. Агабыз сиздерге ар дайым жооп бергенге даяр. Анан биз даректи тактана түшүндүрөбүз. Кудай буйруса, 7 күн тең иште бул жерде баягы дем алыш жок. Бизде дем алыш жок. Эртең менен 9дан кечки 7ге чейин абсолютно без обед, без выходной иштейбиз. Эгер кандайдыр бир түнү зарыл нерсе болгон болсо, алдын ала чалып эскертсеңиздер, биз жакын эле жашайбыз, келип ачып бере беребиз. Саат 12ге чейин, түнкү 12 чейин ачып бергенге даярбыз. Эң сонун. Ардактуу биринчи кейжинин көрүүчүлөрү, Кудай буйруса, сиздерге үй, кой, жылкы ушундай жакшы нерселерди элге жайылтабыз дей турган болсоңуздар, биздин каналга катталып, жакшы тилектериңиздерди айтсаңыздар, биз ар дайым сиздерге даярбыз. Кудай буйруса, элдин кызматындабыз.